Урматтуу достор, бүгүн мен сиздерге Япон продукциясы кардиомарин жөнүндө сөздөп берейин деп чечтим. Бул кардиомарин башкача айтканда наттокиназа ферменти деп аталат. Мунун курамында наттокиназа ферменти бар болгондуктан жана да эларгин болгондуктан бул өтө сонун продукция. Мындай продукцияны Япон заводдорунда гана чыгарылат. Башка компанияларда сиз буну кездештире албайсыз. Ошондуктан мен сизге муну сунуштап жатамын. Азыр баарыбызга белгилүү күндүн ысып жаткан мезгили. Ошондуктан бул флакондо 90 капсула бар. Капсула мына көрүп турганыңыздардай апакай. Бул кайсы ооруларда пайдаланса болот? Жүрөк кан тамыр ооруларында жана ошондой эле онкология ооруларынын алдын алууда, дисбактериозду, кол буту үшүп дайыма муздап жүргөн жарандарда, гипертония ооруларында, амилоидоз оорусунда, эс тутумдун начарлап кеткен мезгилде, кан тамырдагы тромбоздорду эритүүдө, эч бир айыкпаган жаракаттарда, кесилип же буттагы айыкпаган жаракаттардын баардыгына пайдаланса болот. Ошондой эле холестеринди калыбына келтирет. Мен сиздерге сунуштайт элем. Бул капсуланы кечинде, жатарда, баштап кабыл кылган мезгилде бир капсуладан ичесиз. Ал эми эгер сиздин организмиңиз жакшы кабыл кыла турган болсо, анда сиз капсуланын санын көбөйтүрсөңүз болот. Ошондой эле 18 жашка чейинки балдарга буну берүүгө болбойт. Ал эми калган улгайган адамдардын баардыгына берүүгө болот. 50 жаштан ашкандан кийин биздин Кыргызстан жарандарынын көпчүлүгү артериалдык басымдары жогору болуп жүрүшөт. Ошондуктан азыркы күндө, бүгүнкү күндө сиз кардиомаринди капсула түрүндө пайдалансаңыз, сизге жакшы жардам берет демекчимин.